Assalamu alaikum, эже кандайсыз? Жакшысызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Жакшы. Сиз мындан бир 9 күн мурун ушу кызыңыз ооруп келдиңиз. Кызыңыз менен. Кызыңыз канчада эле? 17 Азыр жашта. 17, эмне болуп ооруду? Ошонун бирсин айтып берсеңиз, эмне болуп калды? Кызым өзү жакшы эле жүрчү. Ооба. Дайыма эле жакшы эле жүрчү. Анан бир күнү эле байкап калдым, башкача сүйлөп баштады да. Анан кийин чочуп, бирдемкелерди сүйлөп, мурункудай болбой калды да. Анан кийин биз бул ошо ооруп калып, анан кийин больницага да барган болчу. Укол алгандан кийин ошо күчөдү окшойт. Анан мечитке бардык, башка жакта, биз биякта келе элек болчук да. Ал жактан Аравиядан бирөө келген дем салат деди, ошол жака барып дем салдырдык. Алар айтты, үйүңөрдө кара дуа бар, дуа тийген, башына эме болгон, дуалаң жин кирип кеткен ичине деп ошентти. Башкача сөздөрдү сүйлөгөндөн анан ага көңүлүм тарткан жок. Бирдемкелерди берди, ичиргиле деп. Кайра бияка келип баштадык. Бияка келип баштаганда башында аябай кыйналды тузга жаткан күнү. 3 күн такыр уктаган жок, тамак жеген жок, даже эки жагынан кармап басып калдык. Мындай Басалбай калды эле кызыңыз. ардемкени сүйлөп, коркуп, анан кийин атасы жакшылап эмне болуп атат деп сураса, бизди деген баардыгыңарды, атаң, апаңды баардыгыңды жейм деп атат деп бирөө ушинтип коркутту окшойт кызымды. Мынтип коркпой эле, даже мени көргөндө да коркуп калды да. Аябай мынтип, апа сиз мага башкача болуп көрүнүп атасыз депчи. Бизди коркутту, 3 күн катуу эме болду. Анан алып келе бердик, бияка дем салдырган алып келип анан уже 4-чү күндөрү жакшы болуп баштады. Бир аз мынтип тамак жеп, анан көңүлү ачылып, жакшы болуп, жакшы азыр Кудайга шүгүр. Азыр дем салып атасыз, алхамдулилла, кызыңыз мурдага караганда жакшы. Мурдага караганда анча жакшы. Өзүнө келип атат, Өзүнө келип күнөө атат. көрүп атабыз. Кызыңыз жакшы. Бул ушу сыртынан жин уруп, эпкиндеп калган белгиси, мен сизге айткам. Кызыңыздын ичине жин кирген эмес, илескер болгон. Ошо илескер менен ооруп, сиздер кыйналып келдиңиздер. Азыр айыгып баратасыздар. Дагы Кудай буюрса күнүгө лечение кылуу менен кызыңыз толугу айыгып жакшы болуп кетет. Алла шифа берсин. Алла таала ушинтип акырындык менен шифа берет. Көрдүңүзбү? Иншалла жакшы болуп кетесиз. Ризалык болбоңуз, Сизге да чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Жакшы болот, Чоң рахмат.